Ушу бюджет ал жака быйыл каралган жок. Ош шаарынын жергиликтүү бюджети 2023 жылга 2 миллиард 500 миң сомду түзүп жатат. Бул өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик миллиард сомго көп. Анын 30% курулуш тармагына, 20% билим берүүгө жумшалары маалымдалат. Бюджетте өсүп өнүгүүгө где-то 9 миллион сом тегерегинде бөлүндү. Бунун ичинен 500 миңи бала бакча куруу, мектеп куруу, жана эски мектептерди бала бакчаларды ремонт кылууга капиталдык курулуш башкармалыгына бөлүп бердик 500 миллион сомду. Жолдор башкармалыгына 350 миллион сом бөлүп бердик. Бул жол тротуар курууга. Бул ушул күнгө чейин мындай болгон эмес. Мынчалык суммада бөлүнгөн эмес. Буюрса мына эффективдүү иштешин контрол кылсак, жакшы эле жумуш болот. Анан 132 миллион сом акча каражатын УМСтин дагы титулдук баракчасына бөлүп бердик. Бул биздин Ош шаарында муниципалдык ишканалардын жанагы техникалары эскилиги жеткен. Мисалы үчүн мына Зеленхозду өзүңөр көрүп жүрөсүңөр, жанагы бензинди 100-үнө 50 литр ичкен автомобилдер менен жүрүшөт. Анан заман талабына жараша ошолорго да акча бөлүндү. Жыл сайын жергиликтүү бюджет коомдук укугга алып чыгылып, эл тарабынан сунуш пикирлер, арыз даттануулар ооз-2 жана кагаз жүзүндө да берилет. Бирок анын канча пайызы аткарылып жатат деген суроо жаралбай койбойт. Ош шаарынын биринчи вице-мэри Марс Исаев 2022 жылда эл көтөргөн маселелердин 40% бюджетке киргизилип, аткарылганын билдирди. Салыштырмалуу бюджет быйылкы жылы 157% көп бекитилет. Былтыркы жылы биз 1 миллиард 600 менен кабыл алган болсок, аткарылуусу 1 миллиард 922 миллион болгон. Быйыл болсо биз 2,5 миллиардка чыгарып атабыз. Ал жерде элдин көйгөйүнүн талаптары мен ойлойм бир 30-40%га кем эмес жасалды. Себеби негизи көйгөйлөр баары окшош. Бала бакча, жол маселеси, эң чоң маселеси бул суу маселеси. Бирок мен ойлойм 30-40тан да көп, даже 60-70%га чейин ошо эмне элдин көйгөйү болуп атпайбы? Бул жерде башка көйгөй жок. Азыркы коомдук угууда бизге кат түрүндө аябай көп келди азырчы. Ошолордун бардыгын мен өзүм жардамчыларыма бердим. Биз аны электрондук форматта киргизип, мен өзүм кол коюп берип, өздөрү жөнүндө толук маалымат калтыргандардын бардыгын беребиз. Мэрия бизге жооп берет, мына аткарылган аткарылат, аткарылбай турган аткарылбайт деп. Бул иретте коомдук угуу жарандардын суроо сунуштары менен коштолуп талкуу иретинде улантылды. Эми мында көтөрүлгөн маселелер алдыда бюджетти бекитүүдө каралууга тийиш. 30 жыл болуп туруп ушул жерде ылай кечкенибизге. Муну мен кайталай берип чарчадым. Ушул жолум бүтсө, мен сиздердин астыңызга өмүр басып келбеймин деп ушинтип отурамын. Туура чарчадым. Сталгону койдум. Канализацияны алып келдим. Элдер эс алуучу азыркы талапка ылайык заманбап сквер кылып берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Экинчи көйгөйүбүз мээрим бала бакчадан төлөкөн бир Б үйүнүн этегине чейинки скверди азыркы талапка ылайык заманбап жарыктандыруусу бар сквер болуусун элдер өтүнүп атат. Бизде ушул мэриянын үстүндө туруп канализация бир 15 үйгө жетпей калганда, ушуну быйыл бюджетке киргизип беришиңиздерди суранат элем. Өтө кыйналып атабыз, арыктар сасып кеткен, септиктер дагы толуп, ар жума сайын алдырып атабыз. Өткөндө Рудаки мектепте дагы жыйында айтып кайрылып кеткенмин. Суу маселеси. Бул жерде мен 25 жылга жетпей жашап атам, ошол жерде жашаймын. Суу боюнча эч ким бир мынауну жардам деп барган жок. Мен азыр ошол боюнча суроо бердим. Бирөөсү чыгып айта алган жок. Мен мынанча акча бергенбиз, мынанча бюджеттен бөлдүк деп. Андай эмес, акча бөлүнгөн жок. Бул сыяктуу көйгөйлөрдүн баарын бир жыл ичинде аткарууга жергиликтүү бийликтин чамасы жетпейт. Элдин бир жылга койгон талабы боюнча жок эле дегенде бюджетти 5 миллиард сомго жеткирүү керек. Ошондуктан маанилүүлөрүнө гана көңүл бурулуп, калгандары акырындык менен жасалары убадаланды. Негизи ушул элдин жалпы талабы көйгөйү бир 5 миллиардты түзүп атат да бир жылыначы. Биз анын бардыгын бюджет жол бербейт экен. Мүмкүнчүлүк жок экен. Биз бирок быйыл бюджетти жакшы көтөргөн аракет кылып атабыз. Мен ойлойм ушулардын баары да өзүнүн кезеги менен жана кайсынысы важный болсо ошого карата биринчи ошол эң көйгөйлүүсү чечилип, анын артынан кийинки көйгөйлөр сөзсүз чечилет. Белгилей кетсек, Ош шаарынын 2022 жылга бюджети 1 миллиард 600 миллион 510 миң сом деп бекитилген. Былтыр ушу бюджеттик угууда айтылган тротуарлар айтылган болчу. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.